бүгүндөн баштап кайрадан кайрымдуулук жумушумду улантып баштадым. Бүгүн бир монитор бар эле, бир монитор калган эсиңерде болсо, процессор менен табылган монитор эле. Процессору сатылган, мониторун $15 коюп койдум эле. Буюрса бүгүн сатылат. Ошону менен кошо эле бүгүнкү жортугунда эмнелерди таптым, мына ошолордун баардыгын жүктөп коем. Буюрса бул дагы YouTube каналым, кайрымдуулук каналы билесиңер. Рахмат баарыңарга, мага келип подписка кылып атканыңарга. Биз уже $50 өтүп калыппыз. Көрдүңөрбү? Видео жүктөлбөй атат. Эгерде тынбай күндө жүктөлсө түзүгүлө болчудай. Мына бул жактагы кайрымдуулук акчабыздагы силердин жардамыңар менен, силердин салымыңар менен кичинеден болсо дагы көбөйүп атат. Мына ошондой. Мен YouTube'да өтө катуу окуп аткан убагым азыр. Ар бир нерсесин изучать этип, үн сөзсүз өзүңү көрсөтпөй видео тартсаң болот экен деген чын экен. Мен уже игровой канал ачтым. Кантип игра ойноп, кантип жүктөгөнүм. Мына ошолорду кылып атам азыр. Жакында эле уже 2 күн болду жүктөгөнүмө. 2 подписчик болду. 3-төн 4төн просмотр болуп атат. Аны дагы буюрса монетизацияга чыгып калсам, аны дагы айтам, реальный болушун. Бирок реальный болушу мына өз көзүңөр менен көрүп атасыңар. Даже Кыргызстандын эмесинен, Кыргызстан основной аудиториям, Россия, мына ошолор, ошондой болсо дагы ал жактарга 50 центтен төлөнөт экен. Ошентсе дагы каплиден уже $50 ашып калды. Анын дагы скриншотун коюп коемун. Азыр эми буюмдарга өтсөм. Бул монитордун да сааты чыгып сатууга кетип атат. Бул мониторго кыйла болуп калды, 1 айдан да ашып калды окшойт. Эсиңерде ушун менен неме кошо чыккан эле. Процессору. Мага да бир бала жазды эле, эже эме запчасть кылып сатсаңыз кымбатыраак болот деп. Мен буларды запчастап бөлүп отурсам анда ойбай, убактым эчтекеге жетпей калат го. Ушун менен эле жашашыма туура келет. Мына ошол монитор сонун экен. Мынтип регулировка болот экен. Эсиңерде болсо, мен Инстаграмдагы подписчиктеримдин эсинде болуш керек. Процессору сатылган. Процессору канча? $15-20 кеттиби, эсимде жок. Сонун экен, карабы, мынтип бурулат экен. Өзүнө удобный кылып эме кылып алса болот, жакындатып. Мына ушул мунусу менен акыры бул дагы сатууга кетип атат. Буюрса, кийинки $100 сбору ачылды. Кана эми буну велигиме алып чыгайынчы. Өзүм көтөрөйүн десем, ооруракта экен. Так. Байкуш велигим. Менден велик сурагандарга. Мен ушул жактан эле алганмын. Кайсы жактан алгансыз? Бизге да жөнөттүңчү дегендер. Пул велик. Ал жака жөнөткүчү өтө кымбатка түшөт. Муну Кытайдан эле алдырып алсаңар болсо керек деп ойлойм. Кайра Кытайдан арзаныраак түшөт силерге. Так. Шентип салып туруп, алып чыгып беребиз. Мына ушулардын баарын көрдүңөрбү, жылы бою көк болуп турат да. Ар айда келип, нолорун кыркып, садовниктери жанагы соологандарын алып салып, ушинтип кайра кичине жакшына келбетке келтирип коюп кетишет. Чөптөрдү оруп, тазалап, шыпырып турушат. 1 айда 1 келип. Ар айдын биринде квартплат беребиз. Ошого уже 25-26-ларында келип, булар бизге тазалап беришет. Мына секин алып келатам. Азыр алып чыгып берем. Так, эшикти ачайынчы. Келдик. Ак машина окшойт.
Мынакей 15 долларга саттык. Буйырса. Кийинки спордун жолу ачылды. Так, дарбазадан кирип алайын. Ушундай. Фелик экөөбүз батпай калабыз. Дарбазадан кире турган болсок. Таң кыйып бул. Так. Мына көрөйлүчү, мындай чоң стол чыгарып коюптур. Чай чейип отурганга сонун экен, а? Кана. Ойба, жаман оор. Ой. Алып кете алсам го, сатсам болот эле. Алып кете албайм, оор экен. Мынакей. Мынандай чыгарып коюптур. Бул да вентилятордун бир түрү да. Мындай резетка, мунусу жакшы эле экен. Если иштебесе кыркып коюшат да. Бирок бир жолу алып барганым иштебей калды ушундай. Куду ушуга окшогон, бирок эскирээк эле. Алып барып көрөйүнбү? Жеңил эле нерсеге окшойт. Кана, жүктөп көрөйүнчү. Мен азыр айлантып силерге мунагы айтып атам го. Мен Суперби, Гиперби бишсе Ала Моана деген маркет. Ошонун чоңдугун көрсөтөйүн деп атам. Көрүп атасыңарбы? Мунагы турган парковка, наркы канчада этаж турат, парковка. Мына мен ушул айланып атам го. Айланып атам. Ошонун баардыгы аябай чоң маркет. Көрүп атасыңарбы? Bir gün geçkide айланып өтпөй турган маркет экен.